Адамдар жогорку кеңешке келип калышы мүмкүн дедиңиз эле да. Мисалы үчүн, эгерде жок, мисалы үчүн баарына каршы деген аябай бийик болуп чыкпадыбы, туурабы? Бирок ошол эле убакта эгерде баарынан өтүп, бүт партиялардан өтүп жокко чыккан результаттар болсо ошондо, а бирок биз көрүп атабыз да, баарына каршы деген 1,7% алынды. Жокко чыгарылды. Кандай Жок, анын алкагында чыгарылган жок да. Бул негизи шайлоого ишенимсиз добуш сатып алуу, мажбурлоо болгон үчүн жокко чыгарылды да. Андан чыккан жок да. Борбор шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кандай болот? Ушул эле курам менен шайлоо өткөрсө, балким ишеним элде болобу? Себеби аны сөзсүз борбор шайлоо комиссия өзүнүн курамы менен отуруп, өзү талкуулап чечиш керек. Эгерде сырттан ар бир институт ушундай басым жасап чыккыла эле, кеткиле деп отурса, анда негизи борбор шайлоо комиссия жогорку соттон кийин бул негизи көз карандысыз орган да. Ошондуктан мен оюмча ушундай сырттан абдан мындай татаал мындай давление болсо, бул органга кийин ушинтип эле бут сүртүп кете турган орган болуп калат да. Ошондуктан сөзсүз өздөрү чечиш керек. Өзүнүн моралдык принциптери, укуктук принциптер менен карата. Сиз кандай ойлойсуз ушул? Мен ойлойм, жок, мен ойлойм, азыр бул борбор шайлоо комиссияны жокко чыгарса болбойт. Өздөрү каалоосу менен кете тургандары өздөрү көтөрүш керек. А бирок ушул эле курам шайлоо өткөрүш керек. Булардын мөөнөтү июньда кетет. Баягы азыр көрүп атпайбызбы, бир шайлоо мүчөсү чыр чатак чыгарып, улам кеткиле деп отуруп, баягы премьер-министрдин кабинетине барып, улам жокко чыгаргыла деп. Ошондой мүмкүнчүлүк менен бул мажбурлоо дал укуктуу биздин эмелерге келишпейт. Моралдык түр бул башка. Бул өзү курамына отуруп алып өзүнүн чечими менен чыгарса, бул башка роль деп ойлойбуз. Бирок сиздин пикириңизде ушул эле курам өткөргөнү туура болот. Жок, сөзсүз бул келе жаткан шайлоо, булардын эгерде укуктуу баа берип, анан кийин булардын баарын бүт мүчөлөрүн жокко чыгарганга мүмкүнчүлүк эч кимде жок. Даже ИО президентте андай мүмкүнчүлүк жок. Анткени бул өздөрү эле кетсе, мен оюмча ушундай мүмкүнчүлүк бар. Жок, сиздин оюңузду айтам да, өздөрү эле кетиш керекпи, чечим кабыл алып? Сиздин оюңуз Туура. Же калыпчылар эле өткөрүш керек? Жок, өздөрү чечим чыгарып кетсе, анда азыркы убакта жогорку кеңеш чогулуп, башка мүчөлөрдү сунуш кылса, бул укуктуу жол. Энерже бүгүн коомдук диалогдун жыйынтыгында силер ошону кабыл алып туруп, анан жогорку кеңешке жөнөтөсүңөр да, бул комитетте да кабыл алыныш керек. Уже жөнөттүк, бүт сунуштарыбызды жөнөттүк. Комитет кабыл алды. Ошол биз тараптан дагы ушундай эме болот, талкуу болот да, сунуштарыбызды.